Жаңы иш күнүн соңку кабарлар топтому маалыматталдоо, учурдун актуалдуу маселелерин чагылдырган түрмөктөр менен баштайбыз. Биринчи радиодо иш күндөрү таңкы саат 7-де Кыргызстан маалыматталдоо программасын сунуштайбыз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо Кыргызстан маалымат талдоо программасынын эртең мененки чыгарылышын түз эфирде баштайбыз. Микрофондо Урмат Жээнбеков, режиссер Айда Исмаилова. Бүгүн жуманын 3-күнү, күнгө 11-сентябрь. Алгач уктуруудан кыскача. Урматтуу каармандар, ар бир саат башында жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып турабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, жаңылыктардан кийин 11-сентябрга карата бул күндүн тарых барактары баракталат. Кандай күн, кандай тарыхый окуялар менен эсте калганы туурасында кесиптештерим айтып берет. Андан соң биринчи радионун кабарчылары даярдаган репортаждар орун алат. Ошондой эле биз түз эфирде бүгүн күндүн негизги темасы катарында кечээ күнү скутер менен жүк ташуучу чоң унаа кагышып бир адамдын өлүмү менен коштолду. Негизи эле мына ушул скутер самокаттардын айынан көпчүлүк адамдар жабыркап, айдоочулар эл нааразы болуп жаткан учуру мына ушул багыттагы тема менен программабыздын жарым саатында сөз кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Ал эми саат 7:30 аймактардан алынган жаңылыктар бар жана мамлекет башчынын журт аталары жарлыгына ылайык мамлекет аталары түрмөгүн 7:30 кийин угууну сунуш кылабыз. Дүйнө жаңылыктары биринчи радионун кабарчылары даярдаган материалдар. Ал эми саат 8ден кийин, ардактуу радио каармандар, программанын дагы бир негизги бөлүгү, экинчи бөлүгүндө бүгүн Ысык көл көргөзмөсүндө 14-сентябрь башталат. Тэкспо мына ушул мода жана текстиль багытындагы көргөзмө тууралуу саат 8ден кийин биз студияга конокторду чакырдык. Студиянын телефондорун эске салам: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номуруна байланышка чыгып суроо узатсаңыз болот. Кандайдыр бир тема боюнча. Андан сырткары бизди Facebook баракчабыздан онлайн эфирлерди көрүңүз. Буга чейинки кызыктуу эфирлерди дагы көрүп, маектерден кандайдыр бир түшүнбөгөн сурооңузга жооп алсаңыз болот. Анда ардактуу каармандар, биз программаны жаңылыктар менен улантабыз. Маалымат блогу биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Президент Садыр Жапаров 10-сентябрда Борбор шаардагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан жана Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы футбол беттешине катышты. Бул матч 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өттү. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Өзбекстанга 2-3 эсебинде жеңилип калды. Өлкө башчы 10-сентябрь күнү мамлекеттин балансына кайтарылган номер 59 баластан мектепке чейинки билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчы бала бакчада тарбиялануучулардын ата-энеси менен болгон маегинде мамлекет тарабынан мектепке чейинки билим берүү системасын өнүктүрүү, балдарды мектепке сапаттуу даярдоо маселесине өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Бул азыр муниципалдык мэриянын балансында эч качан бул чыгымга учурабайт, банкрот болбойт дегендей. Силер төлөп атасыңар да, туурабы? Канчадан төлөйсүңөр бир балага? 1200. Ошо муниципалдык болгон үчүн да арзан да 1200. Жекеге канчадан алып барып төлөйсүз? 15 апарып турам, кийин башка госкодан алып баргам да. 15 миң апарат эле. Ал жерге 1200гө берет. Мына шарт деген ушул. Энаталарга, балага деген шарт түзүп берүү деген ушундай болот. Ал эми ата-энелер өз кезегинде өлкө башчыга балдар үчүн түзүлгөн шарттар жана аларга ыңгайлуу жана коопсуз чөйрөдө сапаттуу мектепке чейинки билим берүү менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ошол менен бирге Садыр Жапаров баластан бала бакчасынын жетекчилигине кайрылып, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жана алардын дене бою, эмоционалдык жана интеллектуалдык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл буруунун маанилүүлүгүн айтты.
Январь-август айында ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала эсептөө боюнча 798 миллиард сомду түздү. Маалыматка караганда көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,6%га өскөн. 8 айда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 330 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 0,7%га өскөн. 18 декабрдан тарта Бишкек-Москва жүргүнчү поезду жүрө баштайт. Бул тууралуу Москва шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн темир жол администрацияларынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жыйынында белгилүү болду. Бул багыт боюнча поезд жумасына 2 ирет каттайт. Ошону менен бирге 2025 жылы Бишкек-Казань багыты боюнча поезд жумасына бир жолу, ал эми Бишкек-Новосибирск багыты боюнча поезд 8 күндө бир жолу каттамын улантат. Эскерте кетсек, аталган багыт боюнча поезд каттамы 2022 жылы Москванын транспорттук түйүнүнүн реконструкциялоо иштерине байланыштуу Самара бекетине чейин кыскарган. Улуттук банк шылуундардан сак болууга чакырат. Акыркы убакта белгисиз адамдар мекеменин атынан жасалма кат көрсөтүп, жарандарды крипто капчыктан акча алууга чакырууда. Борбордук банк жеке жактар менен иштебей турганын жана калк менен накталай эсептешүү жүргүзбөй турганын эскертет. Жарандарга белгисиз адамдар менен байланышпоо, акчасын жана маалыматтарын бербөө сунушталат. Өлкөдө жыл башынан бери жол кырсыгынан 280 адам каза болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков билдирди. Анын маалыматына караганда, жалпысынан 6 айдын жыйынтыгы менен 555.026 мыйзам бузуу протоколу түзүлүп, административдик айып салынган. Ал жол эрежесин бузуучуларга айып салуудан 278 миллион сом чогултулганын белгиледи. Ош шаарында боорукердик үй интернатынын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Жаңы 3 кабаттуу үй интернаты 32 улгайган адамга жана 45 балага туруктуу жашоо үчүн ылайыкталып, зарыл болгон бардык шарт түзүлгөн. Париждеги Паралимпиадага катышкан спортчуларга 500 000 сомдук сертификат тапшырылды. Сыйлыктарды Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстандын Паралимпиада боюнча курама командасын тосуп алуу салтанатында ыйгарды. Паралимпиада оюндары, Олимпиада оюндары менен уда өткөрүлгөндүгү анын параспорттогу эң жогорку деңгээлдеги спорттук иш-чара экенин далилдеп турат. Ар бириңиздер жашоодо кездешкен сыноолорго карабай, спорт менен машыгып, сергек жашоо ыңгайын карманып, кыйынчылыктарга туруштук берүүнүн, эрдиктин, чечкиндүүлүктүн, ар намыстын, улуулуктун символуна айлана алдыңыздар. Белгилей кетсек, 17 жайкы Паралимпиада оюндары Парижде 28 августтан 8 сентябрга чейин өттү. Кыргызстандан мелдешке жеңил атлетика боюнча Гүлназ Жүзбаева, триатлон боюнча Айтунук Жомарт кызы, дзюдо боюнча Мамат Ибраим Суранов жана спорттун пауэрлифтинг түрү боюнча Миргүл Болоталиева катышты. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 84 сом 20 тыйын, евро 92 сом 94 тыйын, орус рубли 92 тыйын, казак теңгеси 17 тыйын болсо, Кытай юаны 11 сом 82 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 11 сентябрда абанын температурасы чүй өрөөндө 21-26 градуска чейин жылуу болот. Суусамырда 10-15 градус нөлдөн жогору, Талас облусунда 20-25, Баткен жергесинде 21-26 градус жылыйт. Ош Жалал Абад облусунда 22-27, Ысык көл облусунда 17-22 градус, Нарын дубанында 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 5-10 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ал эми Бишкекте бүгүн жамгыр жаабайт, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болору маалымдалды. Бишкекте саат 7-ден 9 мүнөт өттү. Дагы бир ирет кутман таңыздар менен, ардактуу радио угуучулар. Эми программаны улантабыз. 11 сентябрга карата тарых барактары сунуш кылалы. Бул күн түрмөгү менен кесиптешим Назира Молдокулова микрофондо. Бул күнү 1916 жылы көтөрүлүштүн айынан качкан атаке болуштугунун миң чамалуу түтүнү 11 сентябрда бедел ашуусун ашып Кытай мамлекетине келип, Черик уурусунун айылына жайгашкан.
кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшүнөн жабыр тарткан орус кыштактары жана жер которгон адамдарга империялык бийлик тарабынан жардам көрсөтүлө баштаган. Айрымдар зыяндын көлөмүн көбөйтүп жазышып, андыктан 1916 жылдын 11 сентябрында Түркстан генерал-губернаторлугунда атайын иликтөө комиссиясы түзүлгөн. СССРдин эл артисти, Кыргыз ССРинин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, белгилүү режиссер Төлөм Шокеев 1935 жылдын 11 сентябрында туулган. Бул күнү дүйнөдө Чилидеги аскердик төңкөрүш 1973 жылдын 11 сентябрында жасалган. Эстонияда 1988 жылдын 11 сентябрында эстон тили мамлекеттик тил деп аталган. 2001 жылдын 11 сентябрында террористтер Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборуна жана Пентагонго чабуул жасашкан. 2015 жылдын 11 сентябрында Астанада Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өткөн. Эми урматтуу угармандар, Биринчи радионун кабарчылары даярдаган репортаждарды угуңуздар. Кыргызстандын татыктуу келечеги үчүн деген ураан астында ар кандай категориядагы майыптыгы бар адамдардын жөө жүрүшү старт алды. Бишкектен башталган жүрүш Ысык көлдө жыйынтыкталат. Жөө жүрүштүн максаты майыптуулугу бар адамдарга карата калыптанган жана туура эмес көз карашты өзгөртүү дейт уюштуруучулар. Сайра Батыркулова темага кайрылат. Хакен Эгенбаева жол кырсыгынан улам оор жаракат алып баспай калган. Жөө жүрүшкө 3-чү рет катышып жатканын айткан каарман майыпты карабада отурганына карабай, нарында коомдук уюм түзүп, кол өнөрчүлүк менен алектенип, эрктүүлүк менен жашоо үчүн күрөшүп келет. Ушундай акциялардын негизинде коомчулук биргелешип киришсек, адамдардын көз караштарын оңдойт деген ойдо болуп атабыз да. 3-чү жолку катышып атам да. Өзүм болсо 2016 жылы жол кырсыгынан ушундай майыптар арабасына отуруп калгам. Биз өзүбүз таштабай, өзүбүз багып келатабыз. Эс алууларга чыгабыз, ар кандай окууларга барабыз. Күчтүү болуу үчүн биринчи эрк керек. Үмүт менен жашайбыз да. Кыргызстандын татыктуу келечеги үчүн деген ураантын астында майыптуулугу бар коляскадагы адамдардын жөө жүрүшү старт алды. Жүрүш быйыл 10-чу рет өтүп жатат. Негизги максаты коомдо чечим кабыл алуу чөйрөсүндө адамдар жана жаштар арасында майыптык жөнүндө түшүнүктү кеңейтүү, майыптуулугу бар адамдарга карата калыптанган жана туура эмес көз карашты өзгөртүү деген теңдик майыптуулугу бар коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казакунова алгачкы жылдарды эске салды. Жөө жүрүшкө майыптуулугу бар Кыргызстандын 7 областынан адамдар катышат. Биринчи жөө жүрүш бул деген 2014 жылы болгон. Ал жерде 2 гана майыптуулугу бар адам жана 6 волонтер катышкан. Анда деген түп Каракол маршрутунда болгон. Ал жерде мындай машинебиз, эчтекебиз жок болчу. Эшек араба менен жүктөрүбүздү жүктөп алып, ошондой жөө жүрүш менен баштаганбыз да. Кыргызстанда инклюзивдик коом курууга биздин кошкон салымыбыз деп ойлойм. Жөө жүрүш бул жолу Бишкек шаарында Курманжан Датканын эстелигинин алдында башталып, чакан программадагы ыр-гүү менен коштолду. Иш-чарага Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да катышып, жүрүштүн катышуучуларына, уюштуруучуларына ийгилик каалап, борбор калаада майыптуулугу бар жарандар үчүн шарттарды түзүүгө болгон аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Сегодня мэрия принимается огромные усилия. Бүгүнкү күндө мэрия өнүгүүгө чоң күч жумшап жатат. Канчалык көп жумуш аткарылган сайын кемчиликтерди жоюуга аракет жасап жатабыз. Азыр шаардын жолдору жасалууда. Биз жумуш жасаган тарап менен сүйлөшүп, майыптуулугу бар адамдарга жана жалпы эле шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүү боюнча да иш жүргүзүүдөбүз. Сиздер Кыргызстандын татыктуу келечеги үчүн деп жөө жүрүшкө чыктыңыздар. Сиздер өлкөнүн бир бөлүгүсүздөр. Сиздердин жөө жүрүшкө чыкканыңыздар азыр дени сак адамдарга да үлгү. Кыргызстан должен развиваться. Вы являете ее частью. То, что вы делаете, Маша, я думаю, это сегодня и здоровым людям пример. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Кыялжан Узакова системалуу иштер жасалып жатканын айтып, жөө жүрүшкө чыккандарга ийгилик ак жол каалады. Мына бүгүнкү жөө жүрүштүн максатында коюлган майыптуулугу бар адамдардын жеткиликтүү өлкө боюнча мамлекеттик программанын алкагында жүрүп жаткан жөө жүрүш максаттуу болуп, жемиштүү болуп, өзүнүн максатына жетип, социалдык политиканы алып барып аткан, саясатты жүргүзүп жаткан биздин министрлик тарабынан да бул боюнча көп иштер аткарууга алынат. Бул иш-чарада кандай максаттар коюлган болсо, баары ийгиликтүү өтсүн, жакшылыктар болсун, өлкөбүз өнүгүү менен ар
ар бир жаран өзүнүн потенциалын көрсөтө алгандай жеткиликтүү өлкөдө жаркын келечекке жол алууда баарыбыздын ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашышына тилектешмин. Жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыдыр болушун каалайм. Кыргызстандын татыктуу келечеги үчүн майыптуулугу бар адамдардын маршын ачык деп жарыялайм. Ура! Алга Кыргызстан! Бүгүнкү жөө жүрүшкө республиканын ар кайсы аймагынан 45 адам келген. Алар алгач Токмок, андан кийин Ысык көлгө барып, коомду кантип өзүн коопсуз алып жүрүү керек деген сыяктуу пайдалуу жана керектүү темаларда тренингтерге катышат. Эске салсак, майыптуулугу бар адамдардын коляскадагы жөө жүрүшү Бишкек шаарынан старт алды. Биринчи радио Сайра Батыркулова. 10 сентябрда Бишкекте жүк ташуучу унаа менен скутер катышкан жол кырсыгы катталып, бир адамдын өмүрү кыйылды. Мындай окуя 3 сентябрда да катталган. Скутер айдаган адам 2 кишини коюп кетип, анын бирөө көз жумган. Скутер, самокат айдагандарга жөө жүрүүчүлөр менен айдоочулар нааразы. Бишкекте 10 сентябрда саат 11:45 чамасында Жайыл Баатыр көчөсү менен Шералиев көчөсүнүн кесилишинде Хоба унаасы менен скутер сүзүшкөн. Жүк ташуучу машинаны 24 жаштагы жаран башкарып баратканы белгилүү болду. Жол кырсыгы Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматтарды каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Окуя болгон жерге дароо ыкчам тергөө тобу барып, каза болгон скутердин айдоочусу 17 жаштагы жаран экенин тактаган. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан алгачкы иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Соңку жарым жылда эле өлкөдө скутер катышкан жол кырсыктардын саны 100дөн ашты. Ал эми мотоцикл катышкан 30, самокат катышкан 40тан ашык жол кырсыгы орун алган. Транспорттун бул түрү менен болгон кырсыктын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын Бишкек патрулдук милиция башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаев билдирди. Скутерлердин катышуусунда, самокатчиктердин катышуусунда жана велосипедтердин катышуусунда жол кырсыктары күндөн күнгө өсүп атат. Бул жол кырсыктардын келип чыгышынын эң негизги себептери бул ошол жеке мобилдүү транспорттардын колдонуудагы колдонуучу жарандардын жол эрежесин сактабагандыгын кесепетинен келип чыгып атат. Самокат башкарган адамдар жана скутер башкарган адамдар дагы жол эрежесинин мыйзамына ылайык сөзсүз түрдө эреже бузган учурунда сөзсүз түрдө айып салынат. Эки дөңгөлөктүү транспорт аталган электро самокаттарды ижарага берүү башталгандан бери жөө жүрүүчүлөр менен айдоочулардын нааразычылыгы көбөйгөн. Самокат, скутер айдагандар адам басуучу, машина айдоочу жолго, алган эмес тротуарга чейин кымгуут айдайт. Анан калса киши баскан жолдун ар кайсы жерине самокаттар токтотулуп, тоскоолдук жаратат. Бишкек мэриясынын унаа токтотуучу жайларды уюштуруу жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Улан Кадыров муниципалитет бул багытта иш жүргүзүп жатканын айтты. Жанагы самокат тепкендердин ылдамдыгын 20дан 24 км/саатына азайтканбыз. Бул компаниялар менен азыркы күндө жанагы тротуарларга коюп кетти же туура эмес жерлерге коюп койду деген суроолор көп болууда. Компания тарабынан өзүнүн кардарлары менен айыппул салынып, жанагы көчөдөгү тротуарга коюп кеткен же туура эмес жерлерге коюп кеткендер менен иш тыгыз жүрүүдө бүгүнкү күндө. Скутер, самокат, мына ушул сыяктуу транспорттун түрүн айдагандарга жөө жүрүүчүлөр менен айдоочулар нааразы. Анткени жөө баскандарга тоскоолдук жаралып, аларды жарадар кылгандар дагы жок эмес. Ал эми мотоцикл айдоочулар трасса менен айдап, машина айдагандар менен кагышып кеткен көрүнүштөр арбын. Тилекке каршы авария өлүм менен коштолгондор да орун алып жатат. Опасно очень. Насчет самокатов, то, что они усложняют нам путь, могут сбить человека. Был случай, что они женщину сбили. Самокаттар болсо, колдонсо, мындай повседневный жашоого пайдасы төлө жакшы, бирок трамес айдаса, өзүнө анан ушул айлана чөйрөдөгү адамдарга зыян аябай чоң да келип атат. Айдаганда опасность деле жок, эрежесин жакшы билип, жакшы внимательно айдаса эле эчтекке деле зыян деле жок адамга. Бул адамдарга аябай зыяны көп эле болуп атат. Мындай любой жерге порядок келек да. У меня двое внуков. Просто пешком, когда выпускаем, сколько раз вот не сбили чуть. А вот когда есть какое-то наказание, они будут соблюдать, наверное, правила, да? Эске салсак, президент ушул жылдын июнь айында жол кыймылы жөнүндө мыйзамына жана укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизген. Ага ылайык жеке мобилдүү каражаттар же самокат айдагандар жол эрежесин бузса 1000 сом айып төлөйт. Мына ушул теманы улантабыз, урматтуу угуучулар. Бүгүнкү программанын биринчи саатынын негизги темасы мына ушул. Өлкөдө айрыкча Бишкекте самокат, скутер, мопед
айдап айдоочуларга жөө жүргүнчүлөргө аябай тоскоолдук жаралып жатат. Көпчүлүк нааразычылыгын билдирип, жогорудагы репортажда да биз уктук көпчүлүктүн бир нааразы пикирин. Эми бул боюнча тармактын эксперттеринин дагы оюн угалы деп атабыз. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтакунов биз менен байланышта. Саламатсызбы Дүйшөналы Сулпукарович? Саламатсыздарбы? Таңыз менен. Дүйшөналы Сулпукарович, мына скутердин коштоосунда катталган кечээки жол кырсыктан бир киши көз жумду. Буга чейин 3-сентябрда дагы скутер айдап бараткан киши 2 адамды түзүп, анын бирөө дагы каза болуп калган. Негизи эле бул транспорттун бул түрүнүн кырсыкка учурашынын себеби эмнеде болуп жатат? Булардын баары эч кандай жоопкерчиликсиз да. Булар эч кандай бул транспорт катары регистрация өтпөйт, эч кандай окуудан өтпөйт. Кандай айдаш керек, кандай жерде уруксат, кандай уруксат эмес деген бизде нормалар жок бул жердечи. Сиз көрсөтүлгөндөй жана штрафкана 1000 сомду белгилеп койгон. Булар жөнүндө белгилер азыр кабыл алынып атат, азыр белгилер бар жол эрежесине кирип атат. Бирок көп жерге бул жерге тыюу салыш керек. Мына көчө чоң машина бирөөнү тебелеп кетип, мына өлдү ошолчу. Анан бул жерде транспорт каражат деген бул кооптуу объект болуп эсептелет. 1-2 секунд мына адамдын өмүрү кыйылып кетип атат. Муну туш келди айдаганга уруксат бербеш керек. Анан коомдук жайларда, мисалы, эс ала турган жай, парк деп атабыз. Ошого эмнеге адамдар барат? Адам эс алып, балдары менен эс алып, ошо көңүл начып ошол жерде жакшынакай жайдары дем алайын деген атайын түзүлгөн шартта. Анан ошондой жерге барып алып, булар ары бери ар кандай фигурный воздействие кылып адамдарды коркутуп атат. А сен коркуп жана антип страх менен жүргөн адам кантип эс алат паркта? Аты парк болгондон кийин ошондой жерлерге жанагы атайын белги коюлган. Жилая зона деп 10 ылдамдыкты 20дан ашырганга болбойт деп турат. 10дан ашырганга болбойт деген нормалар бар. А булар окубаса, булар түшүнбөсө, анан туш келди айдап атпайбы. Ошон үчүн мен айтарым, адамдар эс ала турган жайларда, транспорттук каражаттар жүрө турган жанагы кызым боло турган жолдордо буларга тыюу салыш керек. Бул транспорт каражат деп муну менен жетип алам деп буга аракет кылбаш керек. Бизде коомдук транспорт, автобустар кудай шүгүр жетиштүү болуп калды. Таксилердин кызматкерлери азыр өтө деле кымбат эмес. Ошолорду пайдаланыш керек. Анан көчөнүн баары ошого толуп кетти. Сиз көрдүңүзбү мына? Единиче астыгөгөн деле таштап алып кете берет экен. Бул деле адамдарга туура эмес шарт түзүп калат. Жолтоо болуп атат, Жолдо эле турат, жолтоо болот. Басайын десең эле баягылар турат. Анан буларга уруксат берип аткан убактарда регистрация кылып, буларга лицензия берип аткан убакта буларга чектөө коюш керек болчу. Чектөө коюш керек. Буларга антен болбойт. Адамдын өлүмүнө эми көбөйө баштаган сайын басат. Андан башка жанагы сиз баягы кыргызча айтканда муравей деп мына көбөйдү. Булардын эч кандай регистрацион номери да жок, правасы да жок. Азыр мына чет көчөлөрдө тетиги Александровка базардын айланаларында бүт ушундайларга 4-төн 5тен адамдар чыгып алып жүрөт. Азыр кырсыктар ошолордон башталат. Мына алдын ала эскертип атам мен. Булар деген жанагы жумуш аткарып, талааларда жанагы айыл чарба жумуштарына пайдаланганга уруксат бериш керек. Көчөдө жүргөнгө бир уруксат бериш керек. Муну регистрация болсо, номери болбосо, чара көрүлбөсө, булар ой эжен албаса, права албаса, укугу жок. Анан көчөдө туш келди айдап, тем более жаңгыс айдап аткан жери жок, көрүп атасыздарбы? Балдардын баарын салып алат 5-6 кишини. Ушундайларга бөгөт коюш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде ишке аша турган иш. Биз коомдук деп мына сүйлөбүз, сунушубузду беребиз. Только мамлекеттик органдар дайын жетекчилик аркылуу гана ишке ашат. Булар колунан келишинче аракет кылып атат, жана 1000 сом штраф депчи. Бул жетишсиз. Мисалы Дүйшөн агай, мына сиздер аркылуу массалык маалымат каражаттары аркылуу туруктуу келиш керек. Буга айдаганга болбойт. Могу жерге болот, могу жерге болот. Атайын знактар менен белгиленген жерлерге уруксат бериш керек. Пожалуйста, тең ойной салсын. Атайын шарт жүргөн жерде, бул кооптуу болуп эсептелбейт. Атайын шарт бизде кооптуу аймак болуп калып атпайбы булардын жүргөн жеринин баары. жана автомектептерге дагы киргизип койсо болобу? Мисалы автомектептерге 10 саат 20 сааттык программа киргизиш керек. Сен кандай жерде айдайсың, бул белги эмнеге тийиштүү? Кандай жерге уруксат, ошолорго бир 10 сааттык, 20 сааттык. Биз коомдук ишкана катары ушулар келсе бекер деле окуп бермек ушулардычы. Так эле сизге коомдук ишкана бул коом, сизге да мага да тийишөт, эч кимдин да ойлоочу жокпуз. Келген адамдардын баарына льгота десе льгота кылып окутабыз, мындай десе кай кызматкерлерин бекер эле окутабыз, кээде консультация берип койгулачы дегенде. Ушуларды бизге жүктөп берсе беришин, пожалуйста, бекер эле окуп бермек. Дүйшөн агай, эл аралык мындай тажрыйбага кызыгып көрдүңүздөр беле? Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө деле мындай көп экен да транспорттун бул түрү. Алар кандай шарт түзгөн, алардын кандай пайдаланат? Аларды мен эми сизге суроо берип өтүп атканда ойлонуп калдым мен.
башка мамлекеттерди карап көрсөм болмок экен деп. Буларды кечиресиздер, мен ошого маалыматым ичинде башка мамлекеттер жөнүндө азыраак транспорттук каражаттар жөнүндө өзүм да айдап жүрдүм. Европа, Азиянын баарында жүргөн кишим, алар жөнүндө маалыматым кеңири. Булар жөнүндө мына суроолор жаңы коюлуп атат. Кечиресиздер, мен буга чет мамлекеттерден кандай экен маалымат ала алган жокмун. Рахмат сизге эртең мененки пикириңиз үчүн, кеңешиңиз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угуучулар, тилекке каршы мына Борбор шаарда айрыкча скутер, самокат, мопед, мотоцикл айдагандардын катышуусундагы жол кырсыктардын саны көбөйүп жатат. Алар башаламан айдап атат, самокаттарды киши баскан жерлерге токтотуп жолтоо болуп жаткан учурлар бар. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары болуп жатат. Кечээ күнү эле мына жогоруда белгилеп өттүк, 10-сентябрь күнү жүк ташуучу машина менен скутердин айдоочусу кагышып, тилекке каршы скутер айдоочусу ошол жерде жан берген. Мына ушул багытта биз тармак эксперти, тагыраагы Кыргызстан айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтакунов менен кыскача маек курдук. Эксперттердин пикирин угууну уланта берели. Ялкын Даутов дагы мына ушул тууралуу ой бөлүшкөн. Бишкек шаарында мототранспорт айдаган айдоочунун саны көбөйдү аябай. Ошондой эле мототранспорт менен жол кырсыктарда Бишкек шаарынын ичинде аябай көп катталып атат. Биринчиден биз көрүп атабыз, буга ким күнөөлүү? Бул бизден түздөн-түз көрүп атабыз, мототранспорттон ошол айдоочулар күнөөлүү болуп атат. Андан тышкары алар жол эрежелерин сактабай, тротуарга чейин айдап, светофорду карабай, бүт ошол жол эрежелерди сактабай айдап жатат да. Ошол үчүн Ички иштер министрлигинен масштабдуу түрдө рейд болуп жатат. Мен оюмча бул жерде дагы бир нерсени карашыбыз керек. Ошол айдоочу көбөлөктөрдү кандай жолдор менен сатып алды, мыйзамдуу жол, мыйзамсыз жолдор менен сатып алды, ошону баарын комплекстүү түрдө карап, жада калса ошолордун бүт баарын эретке салышыбыз керек. Мына ушул багытта дагы жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өзүнүн рейд иштерин дагы жүргүзүп келет. Эмес бул жерден ушул самокат айдоочу, мына ушул транспорттун түрүн айдагандар жоопкерчиликти сезиши керек. Бул нерсе дагы тыкыр көзөмөлгө алынып, текшерүү, көзөмөлдөө иштери дагы жүрүшү керек деген ойду айталы, урматтуу угуучулар. Ушун менен мына ушул негизги теманы жыйынтыктайлы. Алымда эмнеге саясат, экономика, окуя, кызыктуу маалымат камтыган чет элдик жаңылыктарды Биринчи радиодо угуңуздар. Дүйшөмбүдөн жумага чейин. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Алжир менен Мароккодо дем алыш күндөрү жааган жамгырдан улам сел каптап, кеминде 23 киши каза болду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазды. Мароккодо 18 адам көз жумуп, 9-у дайынсыз жоголсо, Алжирде 5 киши каза болгонун жергиликтүү бийлик билдирген. Марокконун түштүгүндөгү тургундар электр жарыгысыз калып, ичүүчү сууда көйгөй жаратууда. Табигый кырсыктын кесепетинен ондогон үй урап, унаа жолдор бузулган. Атап айтканда Тата, Тизнит жана Эр Рашиди аймактары жабыркаган. Алжирдин кээ бир райондорунда сел көпүрөлөр бузулуп, темир жол кыймылы үзгүлтүккө учурады. Өлкө бийлиги жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн миңдеген куткаруучуну жөнөткөн. Испаниянын Борбор шаары Мадридте электросамокатты ижарага берүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мадрид шаардык кеңеши шаар тургундарынын коопсуздугун камсыздоо максатында электросамокатты ижарага берүүгө тыюу салган. Анда самокатты ижарага берген бир катар компаниянын лицензиясын артка кайтарган. Жөө жүргүнчүлөр менен айдоочулардын даттануусунан улам шаардык кеңеш буга чейин самокатты ижарага берүүчү компанияларга бир катар талап койгон, бирок коюлган талап аткарылбагандыктан ушундай чечим чыгарылганы айтылды. Эми октябрь айынан тарта 6000 самокат шаардан чыгарылат. Мунун баары шаар тургундарынын коопсуздугун камсыздоо максатында жасалганы маалым болду. Эл аралык кылмыш трибуналы Бангладештин мурдагы премьер-министри Шейх Хасинаны Индиядан экстрадициялоо процессин демилгеледи. Хасина 5 августта массалык нааразычылык аны бийликтен кулатууга алып келген соң коңшу өлкөгө качып кеткен. Хасина 15 жылдык башкаруусунда адам укуктарын одоно бузганы, анын ичинде саясий оппоненттерин массалык түрдө камоо жана сотсуз өлтүрүүлөр үчүн айыпталууда. Бириккен Улуттар уюмунун алдын ала билдирүүсүнө ылайык, аны бийликтен кулатууга чейин 600дөн ашуун адам набут болгон. Германиянын чек арасынын узундугу 3700 чакырымдан ашат. 9 өлкө менен чектешет. Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Швейцария, Австрия, Чехия жана
Польша белгилей кетсек, былтыр Германия баш бааник сурап кайрылгандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Польша, Чехия жана Швейцария менен чек арасында көзөмөлдү күчөткөн. Германия өкмөтү 16 сентябрдан тарта өлкөнүн бардык кургактык чек арасында убактылуу чек ара көзөмөлүн киргизе турганын жарыялады. 6 айга эсептелген бул чара кыймылсыз миграцияга каршы күрөшүү жана калкты экстремизмден коргоого багытталган. Президенттик комплексте өткөн министрлер кабинетинин жабык жайынан кийин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ички жана тышкы саясат маселесин камтыган бир катар маанилүү билдирүү жасады. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, сөздүн олуттуу бөлүгү Палестинадагы кырдаалга жана Израилдин аракетине арналды. Эрдоган айрыкча Алякса мечитине байланыштуу Израилдин басып алуу саясатынын кеңейишине терең тынчсыздануусун билдирген. Ал Ислам кызматташтык уюмун бул маселени чечүү үчүн тез арада жетекчилик деңгээлинде жолугушууга чакырды. Эрдоган өз сөзүндө түрк активисти Айше Нурдун Израилдин коопсуздук күчтөрү тарабынан өлтүрүлүшүнө байланыштуу окуяга токтолду. Ал акыйкаттыкка жетээрин убада кылды. Белгилей кетсек, 26 жаштагы Түркия жана АКШ жараны Айше Нур Эзги Эйги 6 сентябрда Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарында Израилге каршы демонстрация учурунда израилдик көз катардын колунан каза тапкан. Сиздер таңкы Кыргызстандын алкагында дүйнө жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7ден 30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 10:35 биринчи радионун толкунунда аймактар өнүксө өлкө өнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда аймактардан алынган жаңылыктар. Микрофондо Гүлнура Сманбекова. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 243-296 чакырымдар аралыгындагы Арал Казарман тилкесине тоо борунан кулаган таштар тазаланды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жумуштар аймакты тейлеген номер 18 жол тейлөө ишканасы тарабынан жүргүзүлдү. Белгиленгендей, азыркы тапта жол ачык, эч кандай тоскоолдуктар жок. Баткенде быйыл 1 миллион тонна көмүр өндүрүү күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, облуста жалпы 50дөй көмүр кени болсо, учурда 40тан ашууну иштеп жатат. Алыс аймактардагы калктуу конуштарды интернет менен камсыздоо иши улантылууда. Анын алкагында Ош облусунда 600 чакырымдан ашык, Баткен облусунда 75 чакырымдан ашык була оптикалык байланыш линиялары тартылган. Долбоор дээрлик бардык алыскы калктуу конуштарды камтыйт. Өлкө аймактарындагы 3882 объектти ДКСА долбоору аркылуу интернет менен камсыздоо каралып, аны декабрь айына толук бүткөрүү мерчемделген. Бүгүнкү күндө 37 калктуу конушта жергиликтүү элди интернет менен камсыз кылуу үчүн жаңы бөлүштүрүүчү түйүндөр курулганын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов билдирди. Элет жериндеги мектептерге, ФАПтарга интернетти 7 жыл бою 3-4 эсе арзан баада биз Кыргыз Телеком менен Элкат ишканасы жеткизип берип турат. Ал иш-чара 25-жылдын 1-январында башталат. Долбоор дээрлик бардык алыскы калктуу конуштарды камтыйт. Алардын катарында Кара Суу районундагы Жумаев орто мектеби дагы кирген. Байланыш 2023-2024 окуу жылында уланган. Мындагы окуучулар аны информатика сабагынан сырткары дагы колдонуп, өздөрүнө керектүү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн Жумаев атындагы орто мектептин директору Бүайша Кадырбердиева билдирди. Андан сырткары мугалимдер дагы азыркы заманга жараша көрүп атасыздар, электрондук китепкана катары да колдонууга мүмкүнчүлүк жаралган. Азыркы тапта Кара Суу районунун бардык мектептери интернетке толук туташкан. Алардын тарифи дагы бирдей бекитилип, толук жеткиликтүү жогорку ылдамдыкта иштеп жатат. Кыргыз Телеком ишканасынын Кара Суу филиалынын жетекчиси Рустамбек Анашев буларга токтолду. Бүт мектептердин тарифи бир кылда берилет. 50 мегабит внутренний иштейт, внешкага 10 мегабит в секунду иштейт. Буюрса бардык окуучуларга жетип атат, мектептерден жалоба жок. Белгилей кетсек, Ош облусунун аймактарында 38 мектеп, 64 медициналык мекеме, 100дөн ашык китепкана, маданият үйлөрү интернет менен камсыздалган.
Ош шаарында Боорукердик үй интернатынын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Жаңы 3 кабаттуу үй интернаты 32 карыган адамга жана 45 балага туруктуу жашоо үчүн ылайыкташтырылып, зарыл болгон бардык шарттары түзүлгөн. Кумтөрдүн кызматкерлери Ысык көлдүн жээгин жана көлдүн түбүн таштандыдан тазалашты. Кумтөр ишканасынан маалымдашкандай, таштандыларды тазалоо иш-чарасына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери дагы катышты. Компаниянын президенти Алмазбек Барктабасов Ысык көлдүн флора жана фаунасын сактоо үчүн бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, бул акция эко сезим долбоорунун алкагында уюштурулуп жатканын кошумчалады. Кара Суудагы Манас стадиону баштан аяк жаңыдан курулуп жатат. Буга чейин мындагы эски курулуштарды тазалап, жер тегиздөө иштери жүрүп келсе, эми куруу иши башталганын куруучу компаниянын мастери Алтынбек Качыкеев билдирди. Нолевой система дегенде бул жер кыртышын ноль уровеньине алып чыгыш керек. Баягы көтөрүлүшүнчү, жердин кыртышынчы. Бул жерде мисалы үчүн жер кыртышынын өзгөрүүсү болот. Баягы өйдө жери болот, төмөн жери болот дегенде, ошонун баардыгын бир деңгээлге тегизип сүрүп чыгарып, ошону нолевой система деп коет. Эл аралык талапка ылайыкташтырылып жаткан стадиондо гибриддик оюн талаасы орун алат. Талаа 4 мезгилде тең жапжашыл болуп туруусу үчүн мында майсан чөптүн 4 түрү себилет. Талаага 5 катмардагы курулуш каралган, 5000 көрүүчүгө эсептелген. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар. Урматтуу угуучулар, сиздер Биринчи радионун Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7-ден 35 мүнөт өттү. Мына ушул жылдын июль айынын соңунда өлкө башчы Садыр Жапаров журт аталары багытындагы жарлыкка кол койгон болчу. Мына ушул жарлыктын негизинде даярдалган атайын түрмөктү сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Аны кесиптешибиз Зинакан Кайыпова даярдаган «Мамлекет аталары» рубрикасы. Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президенти 25 июльдагы жарлыгында Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп эсептелсин деп жазылган. Аталардын тарыхта калган издерин даңазалоого арналган түрмөк Биринчи радиодо. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар тууралуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Совет мамлекетин түзүү үчүн башын канчыгага байлап, кароосун казык, жанын азык кылган көсөм саясатчылар тууралуу баян Биринчи радиодо. Аталардын тарыхта калган издерин даңазолоого арналган түрмөктү улантабыз. Бул жолу тарыхчы Венера Жумалиеванын Кара-Кыргыз автономиялуу облусун негиздөөчү аталардын бири Жусуп Абдрахмановдун 1922 жылы Тоолуу автономиялуу облусун түзүү аракети ишке ашпай калса да, өз алдынча мамлекет түзүү максатынан кайтпастан акыры 1924 жылы Кара-Кыргыз автономиялуу облусун түзүү аракетин өжөрлүк менен уланта бергени тууралуу тарыхчы Венера Жумалиеванын баянын уланталы. Жаңы совет бийлиги орнуп аткан мезгилде Владимир Ильич Лениндин идеяларын аябай сугарылып, социалдык теңдик орнойт деген маселени ушунчалык колдогон. Анан бирок кийин башкача боло баштады да. Айталы, улуттук мамлекеттерди түзүүгө келгенде бул жерде бул кишинин каршы пикирлери жаралып атпайбы? Абдыкерим Сыдыковду өзүнүн устатым деп атап, анан ошол кишинин жана мамлекет түзүү жөнүндөгү идеяларын жакшы өздөштүргөн дейт. Туура айттыңыз. Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакеев, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев замандаштары болуп эсептелинет. Абдыкерим Сыдыковду устатым деп айтканда 1920 жылдары анда Кыргыз Республикасы деп аталчу. Казак Республикасы, казак деген атты кийин 1925 жылы алды. Ушул Казак Республикасы ушул Жети суунун, анан Сыр дарыясын, ушул бүт түндүк райондорду ушул
кыргыздар турган райондордун баарын өзүнө кошуп ала башташат. Ушундай процесс жүрөт да 20 эле жылы. Анан ушундай максат менен, ушундай ой менен анан Москвага, Кремльге кайрылат. Ал учурда ошол территорияларды сураганда ал жерде биз кыргыздар биз да жашачубуз. Ушул жерлерди бизге кошуп бергиле, казактарга бизге кошуп бергиле деп кайрылат. Анан ошондо жанакы чыган инсандар, Жусуп Абдрахманов ушул инсандар ушундай бир долбоор иштеп Тоолуу область түзөбүз деп чыгышат. Тилекке каршы бул долбоор аягына чыкпай түзүп жатканда эле ошол кыргыз жетекчилери экиге бөлүнүп, казак тарапка оогондор болгон, анан Жусуп Абдрахманов тараптагылар болгон. Ошентип эки жаат болуп катуу күрөш, бийлик үчүн мындай ачык эле айтып коюш керек, күрөш жүрүп, анан бул долбоор өзүнүн максатына жетпей калган. 1922 жылы 4-июнда ошо жанагы уюштуруу съезди болот. Ошондо бул Москва Кремльдин көзөмөлү менен, ошо Сталиндин өзүнүн көзөмөлү кийлигишүүсү менен бул съезд токтотулган. 22-жылы токтотулган. Анда жана Кудайкулов деген ушулар кайра ошо Кремльге, Сталинге өзүлөрү кат жазып атышып, Байманаптын тукумдары ушундай кырдаал болуп атса, бөлүнөбүз деп ушундай бир иштерди баштап атышат. Биз азыр бөлүнгөнгө биздин шартыбыз бар беле, акчабыз барбы? Кыргыз улуту бөлүнгөнгө ошончолук эле көппүзбү? Өзүнчө мамлекет болгонго шартыбыз барбы деп кайдагы бир ушундай аргументтер менен ушул Манаптын тукуму, булар ошол Манап баягы өзүлөрүнүн ошол мезгилин самап атышат. Өзүнчө мамлекет болуп, кайра өзүлөрү башкарган адат деп ушундай Москвага каттарды жазып атышып, анан бул идея, бул долбоор ишке ашпай калган. Анан ошол кезде ошо айтайын дегеним, булар ошол кызматтык абалда жолугушуп атышат. Ошо кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзөбүз деп булар чоң идеяларды ишке ашырабыз деп ошол идеянын негизинде булар чогулушуп, баары тең билимдүү адамдар, көздөрү жетек, булар ушундай кыргыз мамлекетин түзөбүз, уюштурабыз, көз карандысыз мамлекетти түзөбүз деген өздөрүнө ишенимдүү турган ушундай билимдүү, интеллектуалдуу инсандар болгон. Анан бул адамдарды баягы ошол кырдаал шарт өтө эле чогултту. Өтө эле чогултту да, анткени бириктирди. Ошол тарыхый кырдаал бириктирип атат булардычы. Анткени булар максат кылып коюшту. Биз Өзбекстанга да, Казакстанга дагы кошулбайбыз. Биз өзүнчө көз карандысыз өз алдынча кыргыз мамлекетин түзөбүз деген идеяны коюшту. Ошол боюнча анан күрөштөрүн улантышты. Андан кийин эле 1924 жылы Москвада деле ушул Хива, Бухара, Орто Азия республикаларын өз алдынча улуттук мамлекеттерге бөлүү иши ушуп жетилип калат. 24-жылы көп адамдар кайрылышып, ошол кырдаал ушуп жетилген. Ал 1924 жыл. Эми бул 24 жыл өзүнчө автономиялуу область болгонго, бул ушул адамдардын арасынан Жусуп Абдрахмановдун орду дагы, ролу дагы абдан чоң. Ал кезде ушул жүктү Жусуп Абдрахманов көтөргөн. Ал кезде Жусуп Абдрахманов Түркстан борбордук аткаруу комитетинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Аны 1924 жылы 23 мартта атайын токтом менен бекитишет ушул кызматка. Бекитишет дагы 1924 жылы февраль айында эле ушул улуттук мамлекеттерге бөлүү иши башталып атат. Жусуп Абдрахманов ишке киргенден кийин бир аздан кийин ушул процесс башталып атат. Анан башталганда бул кыргыздардын атынан Жусуп Абдрахманов ушул комиссиялардын курамында болгон. Өзбектер бөлүнүп атат, тажиктер бөлүнүп атат, казактар бөлүнүп атат, түркмөндөр бөлүнүп атат. Алардын жетекчилеринин баары, улуттук жетекчилеринин баары Жусуптан алда канча улуу адамдар болгон, тажрыйбалуу адамдар болгон. Москва, Кремль менен мамилеси жакшы адамдар болгон. Сталин менен өзүлөрүнүн өздүк мамилеси болгон адамдар болгон. А Жусуп Абдрахманов болгону 23 жашта. Ошондо да Жусуп Абдрахманов ошол адамдардан калышпай орус тилин мыкты билгендиги бул Жусуп Абдрахмановго чоң роль ойноп кеткен да. Анткени ошол кездеги долбоорлордун баары орус тилинде бүт талкууга коюлган. А Жусуп Абдрахманов мына экөөбүз отургандай бетме бет отуруп, талашып, тартышып, кыргыз менен казактын айырмачылыгын, казакка кошулбайбыз, өзбекке кошулбайбыз, кыргыздар өзүнчө улут, казактан да, өзбектерден дагы байыркы эл деп, ошонун тарыхын да мыкты билген. Муну тарыхчы деп да атасак болот бул адамды. Ошентип талашып, тартышып атып, мына 1924 жылы 14 октябрда бизге мындай көз карандысыздык, суверендүү, өзүнчө чектелген формада болсок дагы автономдук областты алып келип берди бул кишичи. Бул кишинин ушул өзүнчө автономиялык область болгондогу ролу абдан чоң, абдан чоң. Анан дагы ошол кезде жанагы мамлекет болуп түзүлөрүнүн алдында ушу казак, өзбекке кошулат деген дагы ушундай бир ойлор
түштүк Өзбекстанга, түндүк Казак. Ал ой чынында андай болгон. Анткени казактын жетекчилери бизди өзлөрүнө кошо алабыз деген, өзбектер кошо алабыз деген. Анткени бул маселе жыйындарда көтөрүлгөн, чоң жыйындарда. Орто Азиялык, ошондо Седас бюро деп коет, Орто Азиялык бюронун чоң жыйындарында көтөрүлгөн бул маселе. Ошондо Жусуп Абдрахманов 1924-жылы 6-июнда, бул көп айтылбайт да, саясий бюрого Сталинге кат жазат. Ошондо мындай деп айтат: Жолдош Сталин ушундай азыр Орто Азия, Бухара, Хива республикаларын өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп жатат. Өзбек, казак, кыргыз, тажик, түркмөндөргө бөлүнүп жатат. Ушундай маселе жаралып атат. Кыргызды казак туугандарга, кыргызды өзбек туугандарга кошуу жөнүндө маселе көтөрүлүп жатат деп турган. Ошондо ал тарыхый ошол кырдаалды, экономикалык ошол кырдаалды баса белгилеп өтөт. Эгерде биз өзбектерге кошулсак, өзбектер деген алар дыйканчылык менен алектенген эл, ал деген соода сатык менен алектенген, соода менен жогорку деңгээлде иш алып барган эл. А биз деген көчмөн элбиз. Аны менен биз карама каршы келет. Биздин чарба жүргүзгөн иш аракетибиз карама каршы туруп атат. Казактарга кошсоңор, казактар менен биз бүт маданий, социалдык, экономикалык жактан окшошпуз. Казак менен кыргыздар. Бир гана өзгөчөлүгү казактардын саны көп. Биз кыргыздар азбыз. Эки элди, эки улутту кошуп койсоңор, чоң чырга айланат. Чыр үзүлбөйт, токтобойт. Ошондуктан эч кыргызды өзбекке да, казакка да кошпошуңар керек. Кыргыздар өзүнчө, өз алдынча көз карандысыз улуттук мамлекет болуп бөлүнүп чыгыш керек деп өзбектер бизди кошо алабыз деп атканда, бул Сталинге тарыхый кат менен кайрылган. Сиздер азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолу Жусуп Абдрахманов 1922-жылы Тоолуу автономиялуу облустун түзүү аракети ишке ашпай калса да, өз алдынча мамлекет түзүү максатынан кайтпастан акыры 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүү аракети тууралуу тарыхчы Венера Жумалиеванын баянын уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта мамлекеттүүлүк үчүн күрөшү кандайча улана бергени тууралуу айтып беребиз. Биринчи радио, Зинакан Кайыпова. Бишкекте саат 7-ден 46 мүнөт өттү. Урматтуу радио көрмандар, репортаждар менен программаны улантабыз. Өлкөдө анык аскердик кызматын өтөөчү жерлерге узатууга арналган биринчи аскерге жөнөтүү иш-чарасы өттү. Мөөнөтү аскер кызматына чакырылгандар Коргоо министрлигинин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жазаларды аткаруу кызматы жана ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кошуундары менен бөлүктөрүндө кызмат өтөйт. Күзгү аскерге чакыруу 1-сентябрдан 30-ноябрга чейин уланат. Чакыруучулар, эл жигит эл четинде, жол бетинде демекчи, эзелтен элибиздин ата-бабаларыбыздын душмандарга өз жерин бастырбай, аны көз караңдай сактап, муунга өткөрүп келишкен. Мына ушундай бийик ишеним бүгүн силерге да артылып отурат. Бишкек шаарынын тургуну 18 жаштагы Рустам Байыш уулу өзүнүн жарандык ыйык милдетин аткарып, өз каалоосу менен аскердик кызматын өтөөгө кетип жатат. Үй бүлөсүндө эч ким аскер кызматында болбосо да, ал бул багытка кичинесинен кызыгып, келечекте аскер кесибинде иштеп калууну максат кылууда. Өз каалоом менен келдим. Ошо ата мекениме кызмат кылайын деп, чек арада постто туруп, кыргыз элиме бир кичинекей салым кошом деген үмүттө баратам. Ошол жакка барып, бир жыл служба өтөгөндөн кийин ошол жакта калып калсамбы деген үмүттө баратам. Военный болуп, ошо кыргыз элиме чоң салым кошоюн деген үмүттөмүн. Ал эми Чүй областындагы Жайыл районунун тургуну Улукман Асанов өлкөнүн ар бир жараны мекенди коргоо ыйык милдетин аткарып, аскерге баруусу керектигин жана аскердик тарбия балдар үчүн негизги ролду ойной турганын белгиледи. Албетте өзүмдө теңди балдарга айтат элем, келип аскердик кызматын, эркектин милдетин келип аткарып кетишсин. Армия деген бул күн тартипке үйрөтөт, экинчиден бул тазалыкка үйрөтөт, үчүнчүдөн бул жоопкерчиликке үйрөтөт. Ошондуктан ар бирөөсүнө кааларым келип ыйык милдетин аткарып кетсин.
Белгилей кетсек, Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандарды Кыргыз армиясында кызмат өтөө үчүн күзгү аскерге чакыруу өнөктүгү башталып, чегарачы жоокерлердин катарын толуктоо үчүн жаш жоокерлерди узатуу иш-чарасы өттү. Ага куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, чакыруучулардын ата-энелери жана жакындары катышты. Чакыруучу Ильяс Надировдун атасы Надир Тиллебаев өзү дагы аскер кызматын өтөгөндүгүн белгилеп, 3 уулдун кенжеси Ильястын мекенди коргоо ыйык милдетин мыкты деңгээлде аткаруусун каалады. 3 уул, 1 кыз. Бул эң кичиси. Чоңдору барбай калды, альтернатив депчи. Ана буну мен өзүм заставить этиле жөнөттүм, барып кызмат жүргүзгөн. Ал жактан поощрение алгам войсковой частьтардан. Азыр эми балама айттым, ошо сен дагы ошо поощрение ал жерден сержант, старшина болуп ушундай болуп келдин. Старший сержант болуп келген ал жерден. Жаш жоокерлердин жашоосу жана аскердик милдетин аткаруусу тууралуу дайыма кабардар болуп, энелердин атынан аларга камкордук көрүү иш-аракеттерин жүргүзүп келе жаткан Республикалык жоокерлер энелеринин коомдук бирикмесинин төрайымы Уулкан Байгубатова да иш-чарага катышып, жаш жоокерлерге каалоо тилегин, кеңештерин айта кетти. Мен дагы ушу армияга 92-жылы кызматка чакырылып, мына ошондон бери аял болсом дагы ушу кызматымды өтүп келе жатам. Урматтуу биздин чакыруучулар, силерге терең ыраазычылык алтындарым. Мына коом бул армияга көз каранды, мына сиздерге көз карандыңыз. Анткени Кыргызстан бепил жашоосу, тынч жашоосу, уйкуну мына сиздер камсыз кыласыңар. Силер мына постто турганда биз уктап жатабыз. Ошондуктан силерге абдан бир оор жүк жүктөлөт. Эң эле негизгиси бириңер менен дос болуп, жакшынакай бириңерге жардам берип, жакшы службаны өткөрүп кетүүгө мен терең ишенемин. Ак жол алтындарым аман эсен жетип, аман эсен кайра ушул жерге келип калгыла. Рахмат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук аскер комиссариатынын кызматкери Таалайбек Мырзабаев күзгү аскерге чакырылгандар өлкөнүн түндүк аймагында чек ара бөлүгүндө кызмат өтөөрүн белгилеп, учурдагы Кыргыз армиясындагы түзүлгөн шарттар тууралуу буларды айтты. Салт болуп калды, биринчи жөнөтүү улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын чек ара кызматына жөнөтөбүз. Бишкек шаарынын 4 районунан жана Чүй облусунан баш аягы 45 аскерге чакырылуучу жолго аттанып атышат, Кудай буйрса. Булар Караколдогу жайгашкан чек арачылардын аскер бөлүгүндө жыйын өтүшөт дагы, анан кийин Кудай буйрса аскер бөлүктөрүн толукташат. Эгемендүүлүк күнүнөн кийин биздин Кыргыз элинин, журтунун азыркы болуп аткан өкмөттүн кызматына, өкмөткө болгон ишеними мындан да арбын артта болуш керек. Жакшы бир кеп бар. Эгерде мамлекет күчтүү болсо, армиясы да күчтүү болот деп. Ошон үчүн мамлекетибиз барган сайын канчалык күчтүү болсо дагы ошончолук биздин жоокерлерибиз да күчтүү болот. Азыр Кудайга шүгүр, кээде 3 маал ысык тамакты биз дагы иче албайбыз. Жоокерлер Кудай буйрса 3 маал ысык тамагы, кийими, жатаканасы баардык шарты толук заманбап азыркы убакытка ылайыкталган. Белгилей кетсек, ушундай эле күзгү аскерге узатуу ажемдери республиканын башка жыйын пункттарында дагы уюштурулду. Мөөнөттүү аскер кызматына чакырылгандар Коргоо министрлигинин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жазаларды аткаруу кызматынан жана Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кошуундары менен бөлүктөрүндө кызмат өтөйт. Күзгү аскерге чакыруу өнөктүгү 2024-жылдын 1-сентябрынан 30-ноябрына чейин улантылат. Раткан Асанова, Биринчи радио. Программаны улантабыз. Президент Садыр Жапаров 10-сентябрда 3-өлкөлөрдө резиденциясы менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Колумбия, Австралия, Малайзия, Словения, Камбоджа, Египет, Бангладеш элчилери тапшырды. Салтанаттуу азем чет өлкөлүк дипломатиялык миссия башчыларын ардак кароолун тосуп алыш менен башталып, андан соң элчилер Садыр Жапаровга ишеним грамота тапшырды. Президент Кыргыз Республикасы дипломатиялык миссия башчылары өкүл болгон мамлекеттер менен кызматташтыкты мындан арда улантууга жана өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгилеп, элчилердин ишине ийгилик каалады. Өлкө башчы ошондой эле Беларусь, Россия, Франция жана Кореянын Кыргызстандагы элчилерин да кабыл алды. Бул тууралуу Гүлбү Үсөнова. Президент Садыр Жапаров 10-сентябрда Россиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакуновду кабыл алды. Мамлекет башчы элчинин ишеним грамоталарын кабыл алып, Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы белгилегендей, өлкөлөр ортосундагы саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыктын активдешүүсү байкалууда. Эки өлкөнүн өкмөттөрү ырааттуу иштеп, Кыргызстанда 9
9 мектептин курулушу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Завтра в Чолпанате начнет работу 4-й российско-кыргызской. Ысык-Көлдө быйыл өзүнүн 10 жылдык мааракесин белгилеп жаткан Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тарабынан уюштурулган Кыргыз-Россия экономикалык форуму эртең өз ишин баштайт. Фонд өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө зор салым кошууда. Экономиканын дээрлик бардык тармактарында 640 миллион АКШ долларына бааланган 4000ге жакын долбоорду ишке ашырууда. Белгиленген бардык иш-чаралар биздин мамлекеттер ортосундагы өз ара мамиленин жана өз ара аракеттенүүнүн чыныгы, жандуу жана бай палитрасын айгинелейт. Мне также приятно отметить, что из года в год увеличивается число наших граждан, получающих качественное образование в России. Өз кезегинде элчи Сергей Вакунов мамлекет башчыга Россия менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча позициясы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсүн мындан ары тереңдетүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого ниеттенип жатканын билдирди. Мындан тышкары тараптар жогорку деңгээлдеги пландалып жаткан иш-чараларды талкуулады. Жыйынтыгында кыргыз-россиялык кызматташтыкты мындан ары акырындык менен тереңдетүүнү жактай тургандыктарын ырастады. Садыр Жапаров ошондой эле Беларусь Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Малуновду кабыл алды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров акыркы мезгилде Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы эки тараптуу мамилелер кыйла активдешкенин, чындап эле жакшы өнөктөштүк жана достук мамилелер түзүлгөндүгүн белгиледи. Мы сотрудничаем практически во всех сферах. Последовательно на всех уровнях осуществляется политическое взаимодействие. Биз бардык тармакта кызматташуудабыз, бардык деңгээлде саясий өз ара аракеттенүү ишке ашууда. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү өсүүдө. Туруктуу негизде маданий, гуманитардык байланыштар кеңейип жатат. Кыргызстандын саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири өнөр жай секторун өнүктүрүү. Бул жагынан алып караганда Беларустун бай тажрыйбасы бар, өнөр жай долбоорлорунун биргелешкен концепциясы үчүн зор потенциал көрүнүп турат. Безусловно, являются показателем нашего общего и единого исторического прошлого, что способствует укреплению. Өз кезегинде элчи Сергей Малунов Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын кеңейтүү үчүн өзүнүн кесиптик тажрыйбасын жумшай турганын ишендирди. Элчи ошондой эле Кыргызстан менен Беларустун ортосунда активдүү өнүгүп жаткан соода экономикалык мамилелерди белгилеп, Беларусь тарап Кыргызстан менен тоо кен өнөр жайы, энергетика жана транзиттик тармак сыяктуу маселелер боюнча ар тараптуу билим жана тажрыйба алмашууга даяр экенин ырастады. Действительно, одним из основных направлений нашего взаимодействия. Чынында эле биздин өз ара аракеттенүүнүн негизги багыттарынын бири соода экономикалык мамилени жакшыртуу болуп саналат. Мен сиздин Дубайдагы 10-чакырылышта сүйлөгөн сөзүңүзгө көңүл бурдум. Анда сиз өз мамлекетиңиздин өнүгүүсүнүн негизги багыттарын белгилеп, анын үчөөнү баса белгиледиңиз. Булар тоо кен өнөр жайы, энергетика, транспорт жана транзиттик чөйрөлөр. Бул тармактардын ар бири багыты боюнча Беларуста тиешелүү технологиялар жетиштүү. Биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Компетенциями соответствующими и технологиями по каждому из этих направлений. Соңунда президент элчиге дипломатиялык миссиясында ийгиликтерди каалады. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Франция Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николя Файттын ишеним грамоталарын кабыл алып, Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Анын бул жогорку кызматтагы ишмердүүлүгү кыргыз-француз мамилелеринин мындан ары дагы өнүгүшүнө өбөлгө болооруна ишеним артты. Садыр Жапаров Франция менен кызматташуу Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири экенин белгиледи. Азыркы учурда Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык өнүгүп жатат. 2023 жылдын ноябрь айында Францияга болгон жумуш иш сапарымда маанилүү иш-чараларга катышып келдим. Парижде болгон күндөрдү жылуу сезимдер менен эстеймин. Сапарда Франциянын президенти урматтуу Эммануэль Макрон мырза менен жолугушуп, Кыргызстандын жана Франциянын ортосундагы мамилелер жөнүндө кеп куруп, президент Макронду Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырдым. Макрон мырзанын Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Өз кезегинде элчи Николя Фай акыркы жылдары кыргыз-француз кызматташтыгынын активдешүүсүн канааттануу менен белгилеп, бул багыттагы ишти улантууга даяр экенин айтты. Эми болсо азыркы динамиканы сактап, анан өзүбүздүн ортобуздагы саясий өнөктөштүктү жана
жана деген маданият тармагындагы, экономика тармагындагы өнүктүштүктү дагы өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ким Кванджаны ишеним грамоталарын тапшыруу аземине катышканына байланыштуу кабыл алды. Садыр Жапаров эки өлкөнүн мындан 32 жыл мурда түзүлгөн дипломатиялык мамилелери элдердин достук салттарына, руханий жана маданий жакындыгына, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтык принциптерине негизделгенин белгиледи. Кыргызстан менен Кореянын экономикалык өнүгүү кызматташтыгы фондунун алкагында саламаттык сактоо жана финансы тармактарында ар түрдүү өкмөттөр аралык жана кредиттик келишимдер түзүлүп, маанилүү долбоорлор ишке ашырылып жатат. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы көп пландуу кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даярдыгын ырастады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 10 сентябрда 3-чү өлкөлөрдө резиденциясы менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Колумбия, Австралия, Малайзия, Словения, Камбоджа, Египет, Бангладеш элчилери тапшырды. Мына ушундай маалыматтар менен Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Урматтуу угуучулар, кийинки саатта ардактуу угармандар негизги тема эфирге чыгат. Студияга конокторду чакырдык. Тэкспо 2024 Ысык көлдө атайын көргөзмө уюштурулат. Мына ушул көргөзмөнүн маани маңызы, максаты туурасында кеңири сөз кылуу үчүн Назира Молдокулова атайын конокторду чакырыптыр. Биз менен чогуу болуңуздар. Facebook аркылуу бул эфир онлайн чагылдырылат. Биринчи радионун баракчасына баш багыңыз. Телефон чалып суроо узатсаңыз болот. Мына ушул тема боюнча байланышыңыздар. Урматтуу угуучулар, студиядагы телефондор иштеп атат тынымсыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Кийинки жаңы саат жаңылыктардын орус тилиндеги чыгарылышы менен башталат. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.